Райондук милиция бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Бул маалыматты Ички иштер министрлигинен тастыкташты. Арыз боюнча учурда текшерүү иштери жүрүп атканын кошумчалашты. Мындан тышкары саламаттык сактоо министрлигине дагы Турабековго карата чара көрүү өтүнүчү менен кайрылуу түшкөн. Дарыгер өз учурунда кадыр баркына доо келтирген адамдарга карата арыз калтырганын жана учурда адвокаттары иштеп атканын айтып, тергөө иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Эми интернет аркылуу сатылып аткан витаминдер, биологиялык активдүү кошулмалар туурасында айта кетели. Негизи БАД деген эмне? Биологиялык активдүү кошулмалар организмдин коргонуу жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга багытталган табигый заттар. Алар көбүнчө дарыканаларда сатылат, бирок дары болуп саналбайт. Диеталык кошулмалар биологиялык активдүү заттардын, анын ичинде диеталык була, витаминдер, минералдар, аминокислоталар кошумча булаа катары алардын жетишсиздигин жоюу жана рационду оптималдаштыруу үчүн колдонулат. Дал ошол себептен улам биологиялык активдүү кошулмалар саламаттыкты сактоо министрлигинин дары менен камсыздоо бөлүмү аркылуу эмес, оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти аркылуу жөнгө салынат. Жугуштуу оорулардын алдын алуу жана санитардык көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Азамат Имакеевдин айтымында, Кыргызстанга витаминдерди алып келүүдө сөзсүз түрдө мамлекеттик каттоодон өткөрүү керек. Бул талапты аткарбагандар укук бузуулар кодексинин негизинде жазага тартылат. Мындан тышкары витаминдерди колдон эмес, дарыканалардан же уруксаты бар атайын дүкөндөрдөн гана сатып алуу сунушталат. Колдон албаш керек. Аларды атайын ошо магазиндерден же болбосо ошо сатып аткан аптекалардан алыш керек да. Сатып атканда ошо сапатын тастыктаган күбөлүгүн сурап, мамлекеттик каттоодон өткөн күбөлүгүн, ошондой эле алардын ичинде инструкциясы болот, инструкциясын карап, врачка консультация алуу менен анан кийин алыш керек. Имакеев витаминдин жасалма же жасалма эместигин аныктоо үчүн Кыргызстанда тиешелүү лабораториялар жок экенин билдирди. Аларды негизинен бизде Алматыда научно исследовательский институттар бар. Же болбосо Москвада ошол институттардан барып аныктап келе алышат да. Алар саткандар айта албайт экен да, айтканга укук жок экен да, бул жер подделка, менде оригинал деп айта албайт. Айта албайт. Азамат Имакеев саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү катары витамин жана биологиялык активдүү кошулмаларды интернетте жарнамалоо жана сатуу көзөмөлү үчүн монополияга каршы жөнгө салуу кызматы жооптуу экенин билдирди. Ал эми монополияга каршы жөнгө салуу кызматы бул жаатта иш алып барбастыгын айтып, жоопкерчиликти кайра эле саламаттык сактоо министрлигине оодарды. Бул деген интернетте сатылган витаминдер жана биологиялык активдүү кошулмалар өлкөдөгү мамлекеттик органдар тарабынан жөнгө салынбайт деген бүтүм чыгарууга негиз берет. Эми Бекжан Турабеков тууралуу айтып берейин. Турабеков Бекжан Турабекович Instagram баракчасында өзүн мусулман врач катары тааныштырат. Ал өзүн Медлит клиникасынын негиздөөчүсү катары көрсөткөн. Бирок юстиция министрлигинин базасында Медлит медициналык клиника катары эмес, билим берүү платформасы жоопкерчилиги чектелген коому деп каттоодон өткөн. Анын башкы ишмердүүлүк катары бейтаптарды дарылоо эмес, билим берүү тармагында кошумча көмөк көрсөтүү деп айтылган. Бул тууралуу биз Турабековдун өзүнө суроо узатканда, ал Медлит билим берүү платформасына саламаттык сактоо министрлиги тарабынан берилген лицензияны көрсөттү. Лицензияда жеке медициналык иш менен алектенүүгө, тагыраагы терапевтикалык ооруларды амбулатордук негизде диагностикалоого жана дарылоого уруксат берилери көрсөтүлгөн. Турабеков массалык маалымат каражаттарына ден соолук темасына байланыштуу маектерди байма-бай берип келет. Анын 1 жылдык көзөмөлү 444 000 сомду түзөт. Ошондуктан бул көзөмөлдүн баасы чынында өтө арзан деп айтып кетет элем. Чынында мындай баа менен Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө мындай форматта бейтаптарды өзүнүн жоопкерчилигине алган врачтар жокко эзе. Эч бир врач бейтапты мындай деңгээлде жоопкерчилигине ала албайт. Биринчиден анын профессионалдуулугу ага жетпейт, билими жетпейт мисалы. Жоопкерчилик албайт башка бейтап үчүн. Пайдачууда бир кеңешин берип коет, бар эми эмне кылсаң кылып ал дейт. Бул чынында бейтаптарды тескерисинче корукчан кылып атат азыр. Ошонун айынан биздин Кыргызстан адамдары көп ооруп жатат. Белгилей кетчү жагдай Бекжан Турабековдун Instagram баракчасында 252 000, YouTube каналында 38 000 катталуучусу бар. Алардын арасында дарыгердин кызматына ыраазычылык билдиргендердин катары да калың. Бул Турабеков сунуштаган Instagram баракчадан алынган лактазар. Ал эми бул болсо аптекадан сатылып алынган лактазар. Биз кутучалардын сырткы келбетин салыштырып эч кандай айырмачылык таба алган жокпуз. Азыркы тапта ар бир бейтапта мамлекеттик же жеке дарыгерге
кайрылуу мүмкүнчүлүгү бар, тандоо эркиндиги бар. Биз болгону бул окуя боюнча фактыларды гана тизмектедик. Ал эми сиз кайсы дарыгерге кайрыласыз, дары-дармектерди же витаминдерди кайсыл жерден сатып аласыз, ал албетте сиздин өзүңүздүн эркиңиз. Болгону саламаттык сактоо министрлиги биологиялык активдүү кошулма болобу же дары-дармек болобу сөзсүз түрдө сатып алаарда анын лицензиясын, сертификатын, тиешелүү документтерди талап кылууну сунуштайт. Сиздер менен Чекит Медиа жана мен Асия Сооронбай болдум.